Саламатсыздар урматтуу окуучулар жана телекөрүүчүлөр, сиздер менен 7-класстын геометрия предметине арналган кезектеги телесабагыбызды баштайбыз. Бүгүн силер менен бирге карай турган темабыз төмөндөгүчө. Айланага ичтен сызылган бурчтар. Сабактын жүрүшүндө геометриялык фигура болгон айлана жөнүндө кайталайбыз. Айлананын ичтен сызылган бурч жөнүндө таанышабыз. Айланага ичтен сызылган бурчтун касиеттери менен таанышабыз. Ошондой эле мисал иштеп тесттик суроолорго жооп беребиз. Адегенде айлана бул кандай фигура? Ошону кайталай кетели. Тегиздикте берилген чекиттен бирдей алыстыкта жаткан чекиттердин көптүгү айлана деп аталат. Анын жазылуусу омега ОР деп жазылат. О анын борбору, R же болбосо ОА кесиндиси анын радиусу, ЭД анын хордасы. Хорда бул айланада жаткан эки чекитти туташтыруучу кесинди. СБ анын диаметри. Диаметр борбор аркылуу өткөн кесинди же болбосо хорда. АБ анын жаасы. Жа бул айланада жаткан эки чекиттин айланадагы бөлүгү. Эми болсо айланага ичтен сызылган бурч жөнүндө сөз кылалы. Чокусу берилген айланада жатып, жактары ал айлананы кесип өтүүчү бурчу айланага ичтен сызылган бурч деп аталат. Борбору О болгон айлананы алалы жана ушул айланада жаткан 3 чекитти карайлы. Алар А, Б, С. Эгерде аларды туташтыра турган болсок, мында БАС деген бурчту алабыз. Бул бурчтун чокусу айланада жатат. Анда бул бурч айланага ичтен сызылган бурч болуп эсептелинет. Мындан ары айланага ичтен сызылган бурчту биз ичтен сызылган бурч деп атасак болот. Анда БАС бурчу ичтен сызылган бурч. Жана ушул ичтен сызылган бурч тирелген жа БС, БАС ичтен сызылган бурчу тирелген жа деп аталат. Мына балдар, айлана, ошондой эле айланага ичтен сызылган бурч жөнүндө таанышып алдык. Эми төмөндөгүдөй суроону силерге берип көрөйүн. Мында 3 сүрөттөлүш турат. Ушул 3 сүрөттөлүштүн ичинен кайсынысы айланага ичтен сызылган бурч болуп эсептелинет? Биринчи бурчту карайлы. БАС бурчу. Бул бурчтун чокусу айланада жатпай турат. Башкача айтканда, анын сыртында жатып тургандыгын биз көрүп турабыз. Демек, бул айланага ичтен сызылган бурч боло албайт. Экинчи сүрөттөлүш. МНЛ бурчу. Бул бурчтун чокусу N айланада жатып турат. Демек, бул айланага ичтен сызылган бурч болот. Үчүнчү сүрөттөлүш. ТФE бурчу. Бул бурчтун чокусу F айлананын ичинде жатып турат. Бул бурч айланага ичтен сызылган бурч боло албайт. Эми айланага ичтен сызылган бурчтун касиеттерине токтололу. 27-чи теорема. Айланага ичтен сызылган бурч өзү тирелген жаанын жарымы менен өлчөнөт. Далилдөө. Далилдөөнү 3 учур менен карайлы. Биринчи учурда ичтен сызылган бурчтун бир жагы айлананын О борбору аркылуу өтсүн. Башкача айтканда, САД ичтен сызылган бурчун көрүп турабыз. Ушул бурчтун бир жагы айлананын О борбору аркылуу өтүп тургандыгын байкасак болот. Бул учурда дагы ушул ичтен сызылган бурч ага тирелген СД жаанын жарымы аркылуу өлчөнөрүн далилдейбиз. Далилдөөнү төмөндөгүчө жүргүзөлү. С жана О чекиттерин туташтырабыз жана биз
SOA деген тең капталдуу үчбурчтукту алабыз. Тең капталдуу үчбурчтуктун негизиндеги бурчтары бири-бирине барабар экендигин мурунку сабактарыбызда айта кеткенбиз. Анда бурч SAO ошондой эле ASO бурчтары бири-бирине барабар. Жана SOD бурчу ушул үчбурчтуктун сырткы бурчу болуп эсептелинет. Биз билебиз, ушул сырткы же тышкы бурч тең капталдуу үчбурчтуктун негизиндеги барабар бурчтардын экеселенгенине барабар. Же болбосо, бурч SOD барабар 2 SAD бурчу. Мында SOD борбордук бурчу SD жаасына барабар экендиги биз мурунку маалыматтарыбызга таянып айтсак болот. Мындан келип чыгат, SAD бурчу SD жаасынын жарымына барабар экендиги. Эми экинчи учурду карап көрөлү. О борбору ичтен сызылган бурчтун ичинде жатсын. SAE деген ичтен сызылган бурчту карайлы. Бул бурчтун ичинде O борбору жатсын. Бул учурда дагы биздин теорема туура экендигин далилдейбиз. Ал үчүн AD диаметрин жүргүзөлү. Анда биздин SAE бурчубуз 2 бурчка бөлүнүп кетет. Башкача айтканда, бурч SAD жана DAE бурчуна. Алардын суммасы SAE бурчун берери түшүнүктүү. Мында бурч SAD ага тирелген CD жаасына барабар. Ал эми SAE болсо ага тирелген DE жаасына барабар. Жана ошондой эле бурч SAE ага тирелген CE бурчуна барабар. Мындан SAD жогоруда айтылгандай эле ага тирелген CD жаасынын жарымына барабар. Жана ошондой эле бурч DAE ага тирелген DE жаасынын жарымына барабар. Демек, мындан келип чыгат, бурч SAE ага тирелген CE жаасынын жарымына барабар экендиги. Демек, бул учур боюнча дагы далилдөөнү жүргүздүк. Үчүнчү учур. O борбору ичтен сызылган бурчтун сыртында жатсын. BAS ичтен сызылган бурчу ушул бурчтун сыртында O борбору жаткан учурда дагы биздин теорема туура экендигин далилдейбиз. Ал үчүн төмөндөгүдөй AD диаметрин жүргүзөбүз. AD диаметрин жүргүзсөк, анда бурч BAD 2 бурчка ажырайт. Алар BAS жана SAD. Алар ичтен сызылган бурчтар. Ар бирин бирден бөлүп карайбыз. Бурч BAS барабар болот 2 бурчтун айырмасына. Башкача айтканда, чоң бурч болгон BAD-дан кемитебиз SAD бурчун. Экөөсүнүн айырмасын берген бурч BAS дагы өзгөрүп кетет. Башкача айтканда, бурч BAD ага тирелген жаанын жарымына барабар экендигин биз билебиз. Ошондой эле экинчи бурчубуз SAD дагы ага тирелген CD жаасынын жарымына барабар. Бул жерден 0,15 качан сыртына чыгара турган болсок, анда BD жаасы менен CD жаасынын айырмасына ээ болобуз. Мында ушул эки жаанын айырмасы бизге берет BAS иштен сызылган бурчу тирелген BS жаасын берет.
Демек, BAS бурчубуз барабар болот ага тирелген BS жаасынын жарымына. Башкача айтканда, BAS бурчу барабар 0,5 көбөйтүү BS жаасына. Демек балдар, биз 3 учур боюнча дагы анын далилдөөсүн жүргүздүк. Биз айтсак болот, каалагандай айланага ичтен сызылган бурч ага тирелген жаанын жарымына барабар экен. Демек, теорема толук далилденди. Ушул теоремага байланыштуу төмөндөгүдөй мисал иштеп көрөлү. Айланага ичтен сызылган бурч 70 градус болсо, BS жаасын тапкыла. Берилди омега OR айланасы жана ичтен сызылган бурч BAS 70 градус, табуу керек BS жаасын. Чыгаруу. Жогорудагы 27 теорема боюнча бурч BAS барабар 0,5 көбөйтүү BS жаасына. Ордуна кое турган болсок, 70 градус барабар 0,5 көбөйтүү BS жаасы. Мындан BS жаасы 70 градус көбөйтүү 2 бул 140 градус. Биз деп жаткан BS жаасы 140 градуска барабар экен. Айланага ичтен сызылган бурчтун касиеттеринен төмөндөгүдөй натыйжалар келип чыгат. Биринчи натыйжа: айлананын диаметрине тирелген бурч тик бурч болот. Бизге борборго болгон айлана жана ал айлананын борбору аркылуу өткөн АD диаметри берилсин. Ушул диаметрге тирелген ABD бурчу тик бурч болот экен. Дагы бир мисал карайлы. Ушул диаметрге тирелген ACD бурчу дагы ар дайым тик бурч болот экен. Экинчи натыйжа: бир эле жаага тирелген, ал эми чокулары жаанын уштары аркылуу өтүүчү, түз сызыктын бир жагында жатуучу ичтен сызылган бурчтар ар дайым барабар болушат. Мисал катары, борбору болгон айлананы алалы жана ушул айланада жаткан BAS ичтен сызылган бурчун карайлы. Бул бурч BS жаасына тирелип турсун. Жана ошондой эле BDS ичтен сызылган бурчун карайлы. Бул бурч дагы BS жаасына тирелип турсун. Жана үчүнчү бурчубуз BES бурчу. Бул дагы BS жаасына тирелип турсун. Өзүңөр көрүп тургандай эле 3 бурч тең BS жаасына тирелип турат. Демек, алар бири-бирине барабар. Биринчи жана экинчи натыйжага байланыштуу төмөндөгүдөй тесттик суроону силерге сунуштап көрөйүн. Бул жердеги сүрөттөлүштөн силер CDB бурчу канчага барабар экендигин аныктап көргүлө. Анда эмесе, бул жерден белгилеп коеюн. CD бурчу канчага барабар. Жоопторду сунуштайын. Биринчи 25 градус, экинчи 30 градус, үчүнчү 31 градус, жана төртүнчү 45 градус. Анда эмесе, 10 секундалык убакыт ичинде туура жоопту белгилеп көргүлө. Убакыт аяктады. Туура жооп үчүнчү жооп 31 градус. Кимде ким ушул үчүнчү жоопту туура деп эсептесе, анда азаматсыз. Эмне үчүн 31 градус? Биз ошол суроого жооп берели. Бул жерден көрүнүп тургандай, BAS бурчу 31 градус. Ал BS жаасына тирелип турат. Ошондой эле биз издеп жаткан CDB бурчу дагы ушул BS жаасына тирелип турат. Демек, ал дагы сөз түрдө 31 градуска барабар экен. Эми айланага ичтен сызылган бурчтун кийинки касиети менен таанышалы. 28-чи теорема. Айлананын ичинде кесишүүчү эки кесүүчүдөн түзүлгөн бурч, анын жактары
жана ал жактардын уландылары менен чектелген жаалардын суммасынын жарымы аркылуу өлчөнөт. Төмөнкү сүрөттөлүш аркылуу 28-чи теореманы түшүндүрө кетели. Борбору О болгон айлана берилсин жана бул айланада A'сы чекиттерин туташтырган A'сы кесиндиси жана Б'ды кесиндиси берилсин. Ал кесиндилер М чекитинде кесилишсин. Бул жерде СМД бурчу алардын учтары тирелип турган СД жана АБ жааларынын суммаларынын жарымына барабар болот. Келгиле далилдөө жүргүзүп көрөлү. Далилдөө. Бурч ДАБ жана бурч СМД бири-бирине барабар бурчтар. Анткени алар вертикалдуу бурчтар. Мында А жана Д чекиттерин туташтыруу менен АМД үч бурчтугуна ээ болобуз. Бул үч бурчтуктан бурч АМД 180 градус кемтилген бурч БДА кемитүү бурч САД. Бул жердеги бурч БДА жана САДлардын суммасы бурч АДМди бизге берет. Ал эми АДМ бул АБ жаасына тирелип турат. Демек анын жарымына барабар. Ошондой эле САД бурчу СД жаасына тирелип турат. Ал дагы анын жарымына барабар. Бул жерден АМД бурчу барабар болуп калат. 180 градус кемтилген бурч СМДга. Мындан СМД бурчу болсо, ал бурч АДБга барабар. Бурч АДБ АБ бурчтун жарымына тирелип турат. Ал эми САД бурчу СД бурчтун жарымына тирелип турат. Демек алардын суммасы болот. Мындан 2ден 1ди кашан сыртына чыгарсак, кашан ичинде АБ жана СД жааларынын суммасы калат. Демек бул жерден СМД барабар болот. АБ жана СД жааларынын суммасынын жарымына барабар экендиги келип чыгат. Демек бул жерде теорема далилденди десек болот. Жана ушул теоремага байланыштуу төмөндөгүдөй мисалды чыгарып көрөлү. Асы жаасын тапкыла. Берилди омега ОР АМсы 80 градус, ДБ жаасы 20 градус. Табуу керек Асы жаасынын градустук чени. Чыгаруу. Биз билебиз, жогорудагы 28-чи теорема боюнча бул бурч ага тирелген ДБ жана Асы жааларынын суммасынын жарымына барабар экендиги. Мына ушул теореманы колдонуп, ордуна кое турган болсок, 80 градус бул барабар 20 градус кошулган Асы жаасы бөлүнгөн 2. Мындан Асы жаасы 140 градус экендиги келип чыгат. Жообун жаза берели. Жообу 140 градус. Жана айланага ичтен сызылган бурчтун кийинки касиети менен таанышалы. 29-чу теорема. Айлананын сыртында кесилишүүчү 2 кесүүчүдөн түзүлгөн бурч анын жактарынын арасында жаткан жаалардын айырмасынын жарымы менен өлчөнөт. Ушул теореманы төмөндөгүдөй сүрөттөлүш менен жөнөкөйлөп көрсөк болот. Айлана берилсин. Айлананын сыртында жаткан М чекит жана ал М чекит аркылуу төмөндөгүдөй 2 түз сызык жүргүзүп көрөлү. Ал 2 түз сызык айлананы кесип өтсүн. Кесүү чекиттери АБ жана СД. Мында ушул АМС бурчу ага тирелген ДБ жаасынан СА жаасын кемитип,
аны 2-ге бөлгөнгө барабар экен. Далилдейбиз. Далилдөө М чекити СД жана АБ түз сызыктарынын кесилиши болуп эсептелсин. Далилдейбиз. Бурч АМС бул барабар. БД жана СА жааларынын айырмасын 2-ден 1-ге көбөйткөнгө. Мында А жана Д чекиттерин туташтыруу менен АМД деген үч бурчтукту алабыз. Бул үч бурчтуктун сырткы бурчу ДАБ, үч бурчтук МАДнын сырткы бурчу болуп эсептелинет. Ал эми бурч ДАБ бул эки бурчтун суммасына барабар. Алар ДМБ жана МДАга. Мындан бурч ДМБ бул барабар болуп калат төмөнкү эки бурчтун айырмасына ДАБ жана МДА. Мындан бурч ДАБ жана бурч МДА ичтен сызылган бурчтар. Ошол себептүү ДМБ барабар болот. ДАБ бул ага тирелген БД жаанын жарымына барабар. Ал эми МДА ичтен сызылган бурчу ага тирелген СА жаанын жарымына барабар. Ордуна кое турган болсок, анда 2-ден 1 көбөйтүлгөн БД жана СА жааларынын айырмасына барабар. Демек, биз издеп жаткан ДМБ бурчу ага тирелген СА жана ДБ бурчтарынын айырмасынын жарымына барабар экен. Теорема толук далилденди десек болот. Ушул теоремага байланыштуу төмөндөгүдөй тесттик суроону силерге сунуштап көрөйүн. АМС бурчу канчага барабар? Мында БД жаасы 35 градус, ал эми АС жаасы 15 градус болсо, бул жердеги АМС бурчу канчага барабар? Жоопторду сунуштайын. 35 градус, 10 градус, 15 градус жана 50 градус. Берилген убакыттын ичинде туура жоопту белгилегиле. Бизге берилген убакыт аяктады. Анда эмесе туура жоопту айта турган болсок, бул экинчи жооп. Башкача айтканда 10 градус. Эмне үчүн 10 градус келгиле текшерип көрөлү. Жогорудагы 29-чы теорема боюнча бул жерде М чекити айлананын сыртында жатып турат. Жана ал жердеги бурч АМС ага тирелген айланадагы БД жана АС жааларынын айырмасынын жарымына барабар экен. Мында ордуна кое турган болсок, БД жана АС жааларынын ордуна 35 градус жана 15 градус келет. Мындан АМС бурчубуз 20 бөлүнгөн 2 градус бул 10 градусту түзөт. Демек, 10 градус биз издеп жаткан АМС бурч. Мына балдар, бүгүнкү телесабагыбызда айланага иштен сызылган бурчтар жөнүндө үйрөндүк. Анда эмесе келерки сабакка чейин берилген теоремаларды кайталап, ал теоремаларды эске сактоону силерге сунуштаймын. Ошону менен бүгүнкү силерге арналган телесабагыбыз аягына чыкты. Келерки сабакка чейин сак саламатта калгыла.